Облус жетекчисинин биринчи орун басары район шаарлардагы экономикалык тартыштыктардын алдын алуу максатында жыйын өткөрдү. Кырдаалга байланыштуу кээ бир тармактарда жумуш убактылуу токтоп тургандыгы сөз болуп, бул айрым аймактарда салык жыйноо планы толбой калуусун шарттай тургандыгын белгиледи. Бул учурда планды шартка жараша каржы жана салык адистери менен макулдашып өзгөртүү жагы талкууга алынды. Кызыл Кыя шаарында өлкөдөгү түзүлгөн кырдаалга байланыштуу айрым ири өндүрүштүк ишканалар убактылуу жумушун токтоткон болчу. Жагдай өз кезегинде салык чөйрөсүнө да таасир эткен. Акырындык менен айрым ишканалар ишке кири баштагандыктан 6 айдын көрсөткүчү менен планды толтуруу аракеттери көрүлүп жатат. Бизде берилген пландар аткарылган, жергиликтүү бюджет 100% аткарылган, бирок республикалык бюджетибиз 80% аткарып калды. Анын себеби эмнеден болуп атат? Бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджет 100% аткарылган менен республикалык бюджет аткарылган себеби бизде мына коронавирус илдет болгондон бери бул дүйнө масштабында болуп атат. Бизде Кызыл Кыя шаарында өндүрүү ишканалары токтоп калган. Бүгүнкү күндө мына өндүрүү ишканалардан биз эң ири ишканаларыбыз бул швейный фабрика Динамобуз бар, Австралиялык маш заводубуз бар, ТФЗбуз бар. Ушул ишканалар ушул илдетке байланыштуу иштебей калган. Бирок мына эми Кудай буйруса бул ишканалар азыр жанданып атат. Кудай буйруса ушу 6 айлык менен бизге жетилген пландарды биз 100% чыгабыз деп ойлоп турабыз. Кудай буйруса аткарабыз. Сүлүктүү шаарындагы салык төлөмдөрүнүн планын көбүнесе кен казуучулар толтурган. Казылган кендердин басымдуу бөлүгү кошуна Тажик Республикасына жөнөтүлүп келген болсо, учурдагы кырдаалга байланыштуу ал тарапка өндүрүлгөн көмүрлөрдү ташуучу унаалар жиберилбей жатат. Бул учурда Сүлүктүү шаардык мэриясы маселени чечүү үчүн мектептерди кышка даярдоо жумушун колго алып, көмүр өндүрүүнү токтотпоо зарылдыгын сунуштайт. Кырдаалды карап отурбастан планга чыктык. 4 айдын ичинде жалпы мамлекеттик салыктар боюнча, республикалык салыктар боюнча, жергиликтүү бюджет боюнча толугу менен 100% пландар аткарылды. Бирок азыркы күндө май, июнь айларында жамча кичине проблемалар болуп атат. Себеби дегенде мына бизде Тажик Республикасында ушу коронавирус боюнча кичине илдеттен пайда болгон адамдар бар экен. Ошого байланыштуу биздин шахталарыбыздын ошол жака көмүр ташуучу автоунааларды убактынча токтотуп койдук. Облус аймагындагы жыл башынан берки 4 айлык салык төлөмдөрүн анализдөө көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Ошондой эле облус аймагындагы ар бир тармактын ишмердүүлүгүн алдына жылдырууга таасир этет. Канышай Ашимова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.